بسم الله الرحمن الرحيم. Tozok turasında Allah'ım aytat, Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 145. ayatı, Ba'da estaizu billahi mineşşeytanirracim. İnnel munafiqina fidderkel asfal minen nar ve len tecide lahum nasira. Çındığında iki cüzdüler. İki cüzdü dep, münafık dep kimde aytat? İçinde Peygamberimize jana Allah'a dinge bolgon düşmandığı var, bирок sırtını musulman kılıp көрсөтөт. Bular Mekke'de жок болчу. Мединага пайгамбарыбыз көчүп барганда пайда болгон. Мединада ислам мамлекети болуп калгандан кийин ал жердеги кафир, мусулман эмес адамдардын жашоосу кыйын болуп калган да. Ошондо сыртынан эле өзүнү мусулман көрсөтүп, бирок ичинде душмандыгы бар адамдар пайда болгон. Алла Таала алар туурасында айтат, ошондо эки жүздүү адамдар тозоктун эң төмөнкү даражасында болот. Тозоктун эң төмөнкү кабатында болот. Жана эч качан о Мухаммад сен аларга таандык бир жардамчыны таппайсың. Түбөлүккө калат, себеби ички дүйнөсүндө кафирлыгы бар, куфурлугу, Аллага ишенбөөчүлүк бар. Ошондон түбөлүккө калат, жана болгондо дагы эң төмөнкү табакасында, эң төмөнкү даражасында болот деп Куранда айткан. Ал эми эң жеңили Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Нуъман ибн Башир радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инна ахвана ахлин нар азабан ман лаху на'лан ау шарикан мин нар." Чындыгында бейиш тозоктогу эң жеңил азап көтөргөн адамдын эки бут кийим ага кийгизилет. Жана башка риваятта тудау фи ахмаси кадамайхи жамратан, анын кадамындагы жерге тийбей турган бөлүгүндө бир аз көңгөй жер бар го, ошол жерге дейт чок коюлат дейт. Кээ бир риваятта бут кийим кийгизилет. Кээ бир риваятта ошол бутунун астына чок коюлат. Ягли минхума димагуху кама ягмил миржал. Жана ошол коюлган кийген бут кийимдин себебинен же коюлган чоктун себебинен ал адамдын дейт мээси кайнап баштайт. Жана ал ойлойт, эң катуу азапты тозокто мен көрүп жатамын деп ойлойт, бирок чындыгында дейт Пайгамбарыбыз айтат, бул эң жеңил азап ага берилген дейт. Имам Муслим рахматуллахи хадис китебинде айтылган, бул азап кимге берилет десе, Абу Талипке деп ал жерде анык айтылган. Абу Талип деген пайгамбардын абасы бар эле, ал ошол пайгамбарыбызга пайгамбарчылыгында бир аз жардам берген үчүн, мушриктердин, ишенбеген адамдардын пайгамбарга кылган душмандыгынан сактап, бир аз пайгамбарга кызмат кылган үчүн анын азабы жеңилдетилген да. Ошо жеңилдетилгенде ушундай бут кийим кийгизилет дейт, анын себебинен мээси кайнаганда адам эң катуу азап мага берилип атат деп ойлоп кетет дейт.